Гүлшайыр Садыбакасова, Эркинтайым, Үмүттүн апасы экөөбүз силерди сагынып, ыйлап күйүп жүрүп бул жашоодон өтөбүз. Окшошкон асылдарым, арстандарым, балапандарым, садагаларым, ойноп оюнга туйбогон, күлүп күлкүгө тойбогон эркетайларым. Бул жашоонун кызыгын көрүп көрбөй 19 жашка толуп толбой, о дүйнөгө шашып, эрчишип кете бердиңер. Аллахтын айтканына дегенине баш ийип олтуруп калдык. Эркинтайым, Үмүттүн апасы экөөбүз силерди эстеп, сагынып, кусаланып, ыйлап күйүп жүрүп бул жашоодон өтөбүз. Окшошкон асылдарым, силердин жаркын элесиңер түбөлүккө эсибизде сакталат. Аллахым өз мээримин алып, Фирдоус багытына ойноп күлүп жүргөнүңөрдү насип кылсын деп жазган Гүлшайыр Садыбакасова. Булак аргумент KG. Баястандын жубайы Зульфия. Биз коронавирустан айыктык. Рэперчиси Баястандын жубайы Зульфия Лансарова жолдошу экөө коронавирус оорусуна айыкканы тууралуу маалыматты социалдык баракчасына бөлүштү. Эң эле караңгы түндөн кийин таң атат. Биз айыктык. Барыңыздарга жакшы каалоо тилектериңиз үчүн рахмат. Азыр менин жашоомдо катары менен жолсуздук болууда. Бирок ал убактылуу нерсе. Ошондуктан тыныгуу жасап алып, кайра алдыга карай бара жатам деп жазды бийчи. Буга чейин 16 октябрда бийчи Зульфия Лансарова жолдошу рэперчиси Баястан экөө коронавирус менен ооруп жатышканын маалымдаган эле. Булак арыба KG. Асель Кадырбекованын көзү начарлап жардам сурап жатат. Айчырай сулуу Асель Кадырбекова кийинки мезгилдерде ден соолугу үчүн күрөшүп жаткандыгы белгилүү. Кийинки күндөрү ал дагы бир маалымат таратты. Анда ачык айтпаса да көзүндө проблемалар башталгандыгын билдирди. Ооба, көздүн көрбөй калуусу ким үчүн болбосун трагедияга жакын сезим алып келет. Асель күчтүү көз доктур болсо кабарлап коюуну өтүнгөн. Акыбалы абдан оор экенин жана чыдамсыздык менен жардам күтөөрүн кошумчалаган. Биз билгенден Кыргызстанда көз ооруларына каршы медицина күчтөнүкөн. Абдан тажрыйбалуу жана чебер адистер да бар. Кадырбекова ошолордун жардамы тиет деп үмүт кылалы. Булак аргумент KG.